Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, куш убакыт кечиңиздер менен кайрадан ар жуманын дал ушул маалында көгүлтүр экранга чыгып туруучу Баракелде деген түз эфирдеги көрсөтүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөр билесиздер, бул көрсөтүү аркылуу ар бир тармакка салым кошуп аткан инсандарыбыз, меймандарыбыз дайыма биздин төрүбүздүн мейманы болмокчу. Ал эми бүгүн болсо бардыгыңыздар билесиздер, Гүлүм Касымбаева Японияга барып 2 жолу кубок утуп келген кызыбыз мынакей биздин төрдүн мейманы болуп турат. Андан ары Ибарат Самакова бизде абдан ушул Гүлүмдүн чыгармачылыгына өзгөчө көңүл буруп, дайыма ушул котормочулук милдетти аткарып келаткан, көп тилде сүйлөгөн, кыргыз, орус, япон тилинде, англис тилинде сүйлөгөн ушундай абдан бир мындай кандай деп айтсам, билимдүү кызыбыз экөө мынакей бүгүн биздин куттуу студиябыздын мейманы болмокчу. Гүлүм Касымбаева деп айтып кеттик, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мага караганда аябай жакшы билесиздер. Себеби мына жогоруда мен айттым, 2 жолу ошол Японияда бир чоң бир конкурс болгон болчу, дүйнө эли япон тилинде ырдайт деген, Гүлүм. Ошол 2 сынакта тең байгени алып келип, Кыргызстаныбыздын желегин көтөрүп, бизди аябай кубандырды эле. Анан эртең сиздердин мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү экен, бул күнүңүздөр да кут болсун. Негизинен көбүнчө ошол эртең көңүл бурулат, Гүлүм. Анан мына азыр өлкөдө өзүңөр билесиңер, ушундай бир окуялар болуп атат. Бизде дагы пандемия деп атат, карантинде да отурдук 2 ай. Силер да чогуу отурдуңар, барыңар тең. Анан ушул күндөрү эмне менен алектенип аттың, эмне иш кылып аттың? Мен билгенден мына Ибараттар дагы, тиякта Япониядагы элчиликтин кыздары баары жүгүрүп чуркап, бүгүн да быйыл дагы бир абдан бир чоң концертиң болмок болчу. Бирок тилекке каршы болбой калды, бирок алдыда болот деген чоң үмүт бар да. Анан деги эле эмне менен алектенип атасың, Гүлүм? Сөздү, алгачкы сөздү мына ушундан баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен жүздөшүп, жүз көрүшүп, саламдашып атканыма абдан кубанычтамын. Элмире айткандай, ошо көптөн бери эч жака чыкпай үйдө отуруп калдык. Азыркы немеге байланыштуу. Ошо сиз айтып кеткендей, эртең ошо эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү. Бул мээримдүүлүк күн деп билем, боорукердик күн деп билем. Ошол күнүбүздү баардыгыбыз менен куттуктайм. Анан эл катары эле үйдө отурдук, биз дагы немени сактап, карантин режимин сактап, үйдө болдук. Көбүрөөк көңүл үй бүлөгө бөлүндү, балдарга бөлүндү. Бирок ага карабай эле, азыр эми баардыгы онлайн режим болуп, интернет иштейт азыр. Ошондой немеде дагы иштеп аттык. Ибарат менен чогуу биримдикте ошо Япония менен онлайн концерт кылдык. Ошо биринчи бир опыт болду да. Ошо жөн отурган жокпуз. Чыгармачылык менен иштеп аттык. Ошондо онлайн концерт кылдыңыздар? Биз билген Асан Юки, Митарио дегендер бар эле. Алар да кошулушту. Японияда ошо азыр Япония эми дүйнө жүзү уча албай, туристтер келе албай калды. Ошон үчүн Японияда бизди Кыргызстанды сүйүп жүргөн, Кыргызстанга келип жүргөн, Кыргызстанга такай ушу күйүп жүргөн японецтер бар, туристтер, туристический компаниялар, алар ошо бизге кат менен кайрылышты да, Гүлүмдү угалык дедик элек, мындай интернет аркылуу онлайн концерт кылсак болобу деп, анан 30га жакын японец чогулуптур. Японецтер ошо өздөрү булар акча төлөп, баягы ушундай бир уюмдар бар экен, ошол жерге бизди онлайн эмеге чыктык, байланышууга. Анан Гүлүмдүн үйүндө эле ошо биз башка студияга алып баралык десек, болбой кошту да, биз Гүлүмдүн үйүн көргүбүз келет депчи. Анан Гүлүм үйүндө 1 жума дайынданып, ошо ырдап берди интернет аркылуу. Ал дагы бир жакшы бизге тажрыйба болду. Жандуу үн менен ырдадыңар да, Гүлүм? Ооба, жандуу үн менен, аппаратура менен ырдадык. Бирок бүт жалаң япондор катыштыбы же баягы конкурстагыдай болуп, Америкадан дагы, Казакстандан барган эмес, Германиядан, Латын Америкасынан барышпады беле, ошондой концерт болдубу же жалаң эле ошол япондор менен чогуу ырдаган? Жок, көрүүчүлөр жалаң японецтер болду. Анан ырдаган жалгыз эле Гүлүм болду да. Бул Гүлүм үчүн арналган концерт болчу ошол. Анан биздин дагы фольклорный топ катышты, комузчуларды көрсөттүк, ооз коомубуз биздин националдык народный инструменттерди көрсөттүк япондорго.
Анда концерт коюп берген турбайсыңбы? Ооба, концерт, живой концерт койдук. Пикирлер кандай болду анан ибарат? Пикирлер аябай жакшы болду. Ошол Гүлүм ырдап бүткөндөн кийин дагы Гүлүмгө суроо беришип, анан биздин жана комуз черткен, ооз комуз черткен кыздарыбызга комузду дагы мындай камерага жакын кылып чертип берчи, анан алды кийип жүргөн кийимиңдин оюсун көрсөтчү деп аябай кызыгышты да. Ооз комузду кантип чертип атасың, ал кантип үн чыгарып атат деп ушундай кызыкчылык аябай чоң болду. Ошондо бир жума болдубу? Жок, бир эле күн өткөрдүк, бирок даярданган бир жума даярдандык. Биз ойлогонбуз эл чогулбайт болуш керек, себеби Кыргызстанды таанышпайт депчи, бирок ошо реклама бергенде эле 30 киши жазылыптыр. Анан 30 кишиден кийин уже жазбай коюшту, себеби көп киши катышса интернет эметпей калат, жакшы кармабай коет деп 30 кишиге. Мындан кийин дагы буюрса пландар бар. Гүлүм менен самолет жок болсо дагы интернет аркылуу Японияга жетип туралы деп пландаштып атабыз. Гүлүм үчүн тиги 30 кишиге концерт коюш кеп деле эмес го деп ойлойм да. Жанагындай тиги миңдеген кишилердин алдында жана конкурста чыгып аткандан кийин эми жакшы, чындыгында кээ бирлери биз мына ушинтип калдык деп эки колу соо, эки буту соолорчу мына диванга жатып алып саясатты сайрашып, интерге кагылышып ошентип аткандар бар. Мынакей биздин Гүлүм болсо мынакей Кыргызстанды дагы эле таанытып, кандай кырдаал болбосун, кандай учур болбосун таанытып атканына бир чети мен да кубанып атам. Канча мамлекет катышты эле? 8 мамлекет, 8 мамлекет аябай өнүккөн чоң өлкөлөр катышкан. Германия, Аргентина, Франция деген сыяктуу ошолордун арасында эң биринчи жолу Орто Азияда жана Кыргызстан биринчи жолу катышкан да. Биринчи эле жолу катышып гран-при алган бул өзгөчө эки эсе сүйүнүч болду. Ушул конкурска ибарат сиз дагы ошо чуркап жүгүрүп жүргөнүңүздү билем. Барат элек, баратабыз депчи. Кандайча, каяктан таап алдыңар? Интернеттенби же атай чакыруу келдиби? Бул негизи Гүлүмдү башынан баштап колдоп келе жаткан Шин Мацуда деген ыктыярчы болуп иштеген японец биздин чоң атабыз бар. Өзү 70-ке жакындап калды го, жашы, бирок такай Гүлүмдү колдоп жүрөт. Ошол киши кат жазды мага, ушундай конкурс бар, Гүлүмдү даярдабайлыбы деп. Анан кандай конкурс экенин ошол конкурстун сайтына кирип окуп баягы тааныштык да. Абыбыз жетеби, барыш керекпи деген суроолор менен. Анан мурунку өтүп жүргөн конкурстарын карап, конкурстун максатын, эмесин көргөндө эле биздин баарыбыздын көзүбүз жетти. Гүлүмдү дайындайбыз, Гүлүм барат, утат, утуш менен келебиз деген максат менен эле даярдандык. Аябай Кимдер коштоп барды ошондо? Негизи сен барышың керек болчу, Негизи мен чогуу барып такай жанында жүрөм да Гүлүмдүнчү. Анан бирок ошол моментте мен кош бойлуу болуп самолетко түшкөндөн коркуп бара албай калдым. Бирок жанына өзүм тарбиялап жүргөн кыздардан ошо японча сүйлөй алган, япондорду түшүнгөн, Гүлүмдүн жанында Гүлүмдү баягы колдоп жүрө алчу кыздардан таап бердик. Андан тышкары Японияда биздин кыргыз кыздар баары тегерен жанында, Гүлүмдүн жанында колдоп жүрүштү. Ооба, да бир нерсе эсиме түшүп кетти. Жана кыйырда кыргыздар менен тиги Асель Назармамбетова чакырып, мен да ошол жака барып, бир 3-4 чоң программа кыйырда жүргөн кыргыздарыбыз жөнүндө тартып келдим эле. Анан кыздар тим эле момундай ар бир мүнөт секундтун баарын бөлүштүрүп жазышыптыр да, бир да мүнөт, бир да убакыт жок да, барып кичине тияк биякты көрөйүн десең, бо иш чара, тигил иш чара деп момунтип, анан кийин оператор экөөбүз момунтип жүгүрүп чуркап жүрдүк да, Токионун тиги башынан аягынан башына чейинчи. Анан ошондо көп кишилер жана марафон деп коет турбайбы? Келип эле Гүлүмдү тааныйсыңбы деп башташты да. А мен болсо кантип айтам, мен тааныбайм депчи. Тааныйм дедим. Анан кийин жакшы ырдайт деди да. Анан кийин мына момундай ырдайт дедим да. Деп анан Аселден сурадым да, ким эле ал десем, ушундай ырчы эже деди да. Анан кой барып издейин деп, анан кийин бияка келип, Кыргызстанга келип келгенден кийин анан Гүлүмдү чакырып айттым да, канайым ырда дедим да. Десем, бул ырдады. Шумдук ырдайт экен. Анан сен эмне буга чейин унчукпай жүрдүң деп, анан экөөбүз ушинтип таанышып кеткенбиз. Жакын арада Япониядан угуп келип, анан кийин бияктан издеп тапкам да, уят болуп калат экенбиз кокуй деп. Анан мен жетекчиликке кирдим, айттым, Назира алыбызын айтсам эле, бир чоң программа уюштуралы деп баштады. Анан айтып атпаймынбы, жакын арада эмне иш чараң бар десем,
Митарио деген келмек Япониядан. Ошону менен консерваторияда концерт койгон атабыз дейт. Окуй кимдер келет аяка десем, япондор келет деди. Андан тышкары ушундай тиги жогорку окуу жайлардын директорлору келет деди. Сартбаева келет деди. Кокуй деп эле анан бияка келдик дагы. Ошол учурда ким болчу биздин ген директорубуз Кубат Табалдиевич баргыла тарткыла деди. Эгерде ушундай эки элдин достугун берем деген мындай байланыштырып аткан кыз болсо тарткыла, анда татыктуу экен деп анан барып тартып калдык. Көрсөтүүбүздү улантабыз, кадырман телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Баракелде деген аталыштагы түз эфирдеги көрсөтүүбүз. Каарманыбыз, бүгүнкү каарманыбыз Гүлүм Касымбаева. Эки жолу Японияда өткөн чоң конкурста байге менен келип, Кыргызстандын желегин көтөрүп келген. Анда эмесе Гүлүм, манакей жана жогоруда сюжетти көрбөдүкпү? Ибарат. Дайыма сурайм деп унутуп калам. Ошондо япондор көп келип көрүүчү болуп отурду эле да. Аны атай чакырдыңарбы же эмне кылдыңар? Япондор ошол кезде жана Гүлүм менен чогордаган Митарио деген ырчы байке бар, японец. Ал ырчы негизи Японияда профессионалдык ырчы эмес да, өзү ырды жакшы көргөн, ырдагысы келген адам. Анан анын үнү жаккан, ошол Митарионун ырдаганын жактырган, аны колдоп жүргөн күйөрмандар бар. Кадимкидей эле көбүнчөсү баягы улгайып калган, пенсияга чыгып калган японецтер. Анан алар ошол Митарио деген ырчыны биз колдойлу, бул көбүрөөк гастролго барсын, көбүрөөк ыр жаздырсын, көбүрөөк Япониядан башка жерге да барып ырдасын деп өздөрү ошого атайын мындай клуб түзүп алып, анан акча чогултуп турушат да. Жана биз шерине ойногондой эле алар бири-бири менен кафеге барышат же ресторанга барышат. Анан ошол жерде бир айда бир жолу Митарио алар үчүн ырдап берет. Алар болсо Митарионун ай сайын чогулчу ошондой салымдар бар. Ошону жыл сайын чогултушат. Анан бир жылда топтолгон акчасын ушу Кыргызстанга келген, мисалы үчүн Митарионун костюмдарын, билеттерин бардыгын каржылашат. Анга кошумча кылып еще өздөрүнүн жол киресин төлөшөт дагы. Анан ушу Митарионун Кыргызстанда ырдаган концертин көрүп келели деп анан жөнөшөт да. Ошол Митариого биз Гүлүмдү кошуп, экөө бирдикте концерт беришкен. Аябай сонун иш чара болгон. Бул идея кимден чыкты эле ушул? Ибараттан чыккан. Митарио ага чейин Кыргызстанга 2-3 жолу келип кеткен. Биздин Алатуу аянтында баягы жана эгемендүүлүк байрамында дайыма чыгат го. Кыргызстанга арнаган ыры бар, кыргызча аракет кылып ырдап жүрөт. Ошондо өзүм мен сунуш кылдым да, сиз Гүлүм менен чогуу ырдабайсызбы депчи. Анан ага да жакты. Анан ал Митариону колдогон ошол японский клубка да жакты. Келгиле анда чогуу бир концерт кылабыз деп. Анан ошол күнгө эми аны биз бир жыл мурун пландап алабыз. Бул күнү келесиңер дейбиз. Алар ошол күнгө билет алышат, тур алышат. Алар көлдөн баарын кыдырып келишти да. Анан кийин Кыргызстанды көрүп, Кыргызстандын тамагын жеп, тоолорун көрүп, аябай суктанып келип, анан аягында Гүлүмдүн концертин көрүштү. Аябай ыраазы болушуп, аябай таң калышып, азыркыга чейин бизге кат жазып турушат. Гүлүм кандай жашап атат, качан бизге келет деп. Гүлүм, ошондо кайсы композитордун ырын ырдадың? Азыркы уккан ырыбыз ошо Асана Юки деген композитор Японияда. Атайын мен үчүн ошол ырды жазып берген, Соуген Окаги деп аталат. Ошол ырды Мита Санекөз ырдаганбыз. Ал ырды дагы кыргызчада отургонбуз. Унута албадым деп. Ал дагы сонун болгон. Ошо концерт быйыл былтыр сентябрь айында концерт бергенбиз. Асана Юкини чакырып филармонияда концерт бергенбиз. Жана ибарат абдан сонун бир сунуш сыяктуубу же кандай деп айтсам экен, идея айтып кеттиң да. Ошондойду дагы мындай кыргыздардын ырчыларына эми Гүлүмгө мисалы үчүн пайдаланса болобу ошондойду? Гүлүмгө албетте пайдаланса болот. Негизи Гүлүмдү колдоо деген нерсени ушундай мындай бир эле жолу Гүлүм деп колдоп коюп, анан ар бир адам өзүнүн жашоосу менен алек болуп кетип атпайбы, унутулуп калат. Ошондой сыяктуу эмес, ушу япондордон биз ушу колдоо көрсөтүүнүн системасын үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. Албетте колдогон бул нерсени биз кыргыздар өзүбүз баштап койсок, бул нерсени японецтер өркүндөтүп кетмек да. Себеби аларга аябай негизги ролду ойногону бул адам өзү биринчи аракет кылыш керек.
биз өзүбүз биринчи өзүбүздүн гүлүмүбүздү колдошубуз керек. Андан кийин япондор тартып, түртүп бизди өйдө көтөрө баштайт да. Булар өздөрү аракет кылып атат депчи. Эми көпчүлүк телекөрүүчүлөр үчүн дагы дайыма менден да сурашат да. Мисалы гүлүмдү ким каржылайт экен? Японияга барды анан келди деп эле каласыңар, же өзү барабы, же бияктан тиги биздин ишкерлер колдоп атабы деп калат да. Ошондой бир тереңирээк чечмелеп айтып кетсеңер. Гүлүм өзү айтып койсун анда кичине. Жалаң ар бир Японияга барганымды ушул убакка чейин жалаң Япон тарабы каржылап келген. Билетимди, жашаган жеримди, бүт тамак аш басып турганыбызды бүт Япон тарабы колдоп келген. Ибаратта кошумчалап койсун. Япония негизи ошо кайрымдуулукка аябай булар жакшы иштеген адамдар да. Анан башында ошо жалгыз жана биздин эң биринчи колдогон ыктыярчы Мацуда-санды жалгыз карап, ошол киши аябай бизге башында гүлүмдүн биринчи кадамдарын колдоп жүрдү. Андан кийин жанагындай Митарио деген сыяктуу японецтер. Андан кийин гүлүмдүн аты билинип, жанагындай конкурстардан утуп, гүлүм деген Япониянын премьер-министринен кат алган, ошо ардак грамотасын алгандан кийин гүлүмдүн аты Японияда белгилүү боло баштады да. Аны уккан японецтер мен да кандай жардам көрсөтсөм болот деп такай кайрылып турушат. Ошо гүлүм Японияга уже 7 жолу барып келди. Гүлүм менен көп жолу мен дагы гастролдордо чогуу жүрдүм. Анан кээ бир адамдар ойлойт экен да, ошо мага да сурагандар болгон, сен гүлүмдү эле алып бара бересиңби, бизди да алып барып келчи депчи. Гүлүмдү мен алып барган жокмун, мени гүлүм алып барып атат дейм да менчи. Ошон үчүн японецтерден мен да көп нерсени үйрөнүп келатам. Буюрса гүлүмдү кечке эле ушу японецтерге жардам берип койгулачы, биз барат элек деген сыяктуу кылбайт. Биз өзүбүз эле келебиз, силер бизди күткүлө деп айткан деңгээлге жетсек жакшы болмок да. Анан экинчи жолу дагы жана чоң конкурска барып келгенде мен да кошо барып келбедимби? Эми алардын мындай маданиятка ушунчалык көңүл бурганы, студиясынын ичинен жаркылдап, мындай бир башкача бир планетада жүргөндөй болосуң да. Мында карап турсаңчы, японча эмес, кыргызчаны кээде ырларды жаттапчы, унутуп калган учурлар көп эле болот да. Мындай эске тута албайчы. Анан мен таң калганым эле ушул да, бул японча сөздөрдү, ырларды мындай маанисине карап эми түшүндүрүп айтып беришет да, жаттап аткандай, Анан мындай кантип эсиңе тутуп каласың? Унутуп калбай. Негизи ар бир ырды ооба башында которуп, маанисин түшүндүрүп берет. Анан мен негизи ырды атайын жаттабайм да, отуруп алып ар бир куплетти, ар бир строчканы жаттабайм. Анан репетиция кылып аткан учурда эле көп репетиция кылам да, ар бир строчканы, ар бир тамганы, ар бир сөздү окшош кылайын деп. Ошентип эле жатталып калат да. Мындай атайын жаттабайм. Ошентип эле жатталып калат, анан билбейм, унутулбайт. Ырдап атканда башкача да. Мындай сөз менен, кара сөз менен айтсаң унутуп коесуң. Ырдап атканда жана филармониядагы, биз эми Япониядагыны берсек болмок, бирок эми көз да тийип кетпесин деп филармониядагы кийинкиге калтырып койдук да, отчеттук концертин эле береличи деп, жүзүндү берели деп алып койдук элек. Анан ошол бул конкурсный ыр болду да, туурабы? Ооба. Ошол жөнүндө да айтып кетсең. Конкурс атайын берилген ыр болду. Бул Ай-сан деп Японияда аябай белгилүү ыр. Муну дагы аябай белгилүү ырчы ырдайт. Япон калкы аябай сыйлайт бул ырчыны, Мисори Хибари деген ырчы. Анан дагы бир ырды ырдагам. Жок. Чижоно хоши деген. Эки атайын айкалыш келген ыр тандалганда, мындай бирөө лирический, жай бирөө болсо мындай темпи аябай подвижный. Атайын тандап беришкен ушул ырларды ырда деп. Биздин жана эки жигитибиз да барбадыбы? Биз менен кошочу. Аны ким сунуш кылды? Негизи бул конкурстун немеси, шарты ошондой болчу да. Ар бир өлкө өзүнүн японча ырды өзүнүн улуттук аспабы менен коштоп ырдаш керек деген шарты болчу. Анан биз көп ойлонуп, албетте комузду кошуш керек деп, аякта мындай кишилер дагы неме да, көп киши бара албайт, анын баарын каржылаш керек. Анан ошентип эки кишиге токтогонбуз. Комуз менен Чопо-чордун коштоосунда.
башка да бир 12 мамлекет катышкан. Ошондо менин эсимде, анан баары тең бүт жалаң ушундай элдик инструменттер менен чыгышты да. Ошол тематикасы ошондой болгон экен да. Анан ошол 12 мамлекеттин ичинен мындайча айтканда жана ошол конкурстун жыйынтыгы болду да. Ошол жыйынтыгында 2-нчи орунду алыш бул деген оңой эмес да. Ошондо биздин күлүм 2 жолу тең барып, 2 жолу тең кубокты жеңип келип атат Кыргызстаныбызга. Анан кийин мына ушул учурдан пайдаланып дагы айтып кетким келет. Гүлүм бир топ отчеттук концерттерин де бердиң туурабы? Филармонияга, биздин концерттик студияга ушул убакыттан пайдаланып дагы бир мындай бир кимдерге ыраазычылык билдирип кеткиң келет? Учурдан пайдаланып, негизи эле мен дайым айтып жүрөм, мени дайым жакшы адамдар курчап жүрөт депчи. Ошон үчүн менин чыгармачылыгымды колдогон, менин идеяларымды колдоп чыккан, жалпы Япониядагы жана өзгөчө Кыргызстандагы бардык кыргыз элиме рахматымды айтам. Жана ошондой эле министрликтерге, Маданият министрлигине, Тышкы иштер министрлигине жана ошондой эле өзгөчө рахматым ошо КТРКда Маданият тарых телеканалына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол учурда Илим Майрамбекович жетектеп турган. Мен кайрылганда сөзүмдү эки кылбай студияны берип, съемочный группаны берип, ошо элге менин чыгармачылыгымды дагы таанытканда, жалпы КТРКнын бардык коллективине чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ооба, менин эсимде эң алгачкы ушул концерт болуп атканда, анда Кубат Табалдиевич бар болчу, андан кийин раматлык Султан Жумагулов агайыбыз, Илим Майрамбекович, Жайнак Хүсен уулу, Назира Аллы кызы, мына ушул биздин жетекчиликтин баары биздин күлүмдү колдон буттан алып, жеке чыгармачылык концертин өткөргөнгө абдан бир чоң салымын кошту эле. Мен дагы ушул убакыттан пайдаланып, күлүмдүн чыгармачылыгына мындай назар салып аткан адам катары ушул адамдарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Андан тышкары Асана Юки деген дагы композитор келип калбадыбы? Биякачы күлүмдүн чакыруусу менен келди. Ошондо президенттик администрация жакындан жардам берген, Тышкы иштер министрлиги, бардык тараптардын бар, элчиликтер дагы. Анан мынакей Ибарат, сен өзүң да жүрдүң да, ошондо котормочулук ролду аткарып жүрдүң. Деги эле ушул күлүмдүн чыгармачылыгына кандай баа бересиң, жеке өзүң? Күлүмдүн чыгармачылыгына эң жакшы баа берем. Мен күлүмгө негизи ошо жанында коштоп жүргөнүмө мен үчүн аябай чоң энергия алам да күлүмдөн. Ошон үчүн жанынан тажабай жүрөм. Жумушумду жылыштыра калып, кичине жумушумду азайта калып, эптеп күлүмгө убакыт тапкым келет деп ар дайым ойлойм. Себеби мен өзүм ошо концерт болуп аткан жерлерде кулисанын артында кызмат кылганды аябай жакшы көрөм да. Күлүм менен чогуу жүрүп, концертте күлүмдү баягы артист катары, ырчы катары тааныган адамдар көп, бирок сахнадан артына чыккандан кийин күлүмдү адам катары мен жанында жүрүп аябай көп баалайм, барктайм. Таакай күлүп жүрөт, таакай позитивдүү ойлонот, кичине кыйынчылык болуп баратса дагы жаркылдап баары сонун болот деп ушундай жакшы жүрөт. Анан ошонусуна кызыгып эле жанында жүрөрүм да. Мага да ушундай энергия жуксун деп, себеби биз адам баласы кичинекей нерсеге чөккөнгө бат эле ушундай өзүбүз ушундай болот экенбиз. Бирок күлүмдөн мен андай байкаган жокмун да, ошон үчүн аябай үйрөнгүм келет. Японецтерге дагы күлүмдүн мүнөзү аябай жагат. Ошо бекеринен жолу ачылбаса керек, ошо канча жолу барам десе ошончо жолу барат. Былтыр мына Токиодо, былтыр эмес, быйыл Олимпиада оюндары өтмөк, жайкы Олимпиада оюндары бул вируска карата болбой калды. Ошол жерге күлүмдү биз Паралимпиада башталганда жанагындай факел көтөртүп чуркашат го, эми эстафета сыяктуу факелди берген. Ошол нерсеге күлүмдү тандалып алышкан японецтерчи. Ошону аябай толкундоо менен дайынданып атсак, анан кичине окшошпой калды, бирок буюрса ал ишке ашат деп ойлойм. Кичине жылдырып коюшту, буюрса күлүм ага чейин дагы.
дайындансын деди окшойт. Жакшылап даярдыктарын көрсүн деппи, эми барабыз Гүлүм менен кошулуп алып барабыз дегендер аябай көп чыгат болуш керек. Биз дагы олимпиаданы көрөбүз. Тизме келди, алдын ала эле тизме келип калды. Гүлүм негизи мурунтан эле оозунда бар болчу да, ошо мен олимпиадага баргым келет, Токиодон олимпиаданы көргүм келет, паралимпиаданы, спортсмендерди колдойм депчи. Анан ошол оозун Кудай угуп турду окшойт, оозунан чыккан сөздөрдү. Ошондой Японияда Хамура деген шаар бар. Ошо шаардын мэриясы, мэриянын атынан, шаар мэриясынын атынан ошо Япониядагы олимпиада комитетине кат жазышып, кайрылышып, паралимпиадага биз Кыргызстандан Гүлүм деген кызды чакырып, факел карматабыз дешти да. Анан аны олимпийский комитет колдоду, печатин басып, Гүлүмдү келсин деген чечим чыккан. Ал чечим буюрса, олимпиада болсо эле, ал чечим да ишке ашат буюрса. Мынакей эми ушундай сонун жаңылыкты угуп туруп анан кантип анан баракелде деп айта албайбыз. Баракелде бали дешибиз керек. Андан тышкары унутулуп калайык деп сурайын деп атам да, ибарат. Андан тышкары бир Тажикстандын элчилиги, Япон элчилиги чакыруу жиберип, дагы бир барып келдик эле ушул сенин шылтоң мененчи. Сен бара турган жерге мен барып калдым эле, ошондо айта кетсең. Мен негизи өзүм бара турган жерлерге көп кишини өткөзбөйдүм да. Ооба, Тажикстанга чейин Гүлүмдүн үнү таанымал болуп, Тажикстанда дагы Япониянын элчилиги тааныйт экен Гүлүмдү. Бул эми ошо Япониянын тышкы иштер министрлиги тарабынан маалымат кеткен да, ушундай Гүлүм деген кыз бар силер жакта деген. Анан ал Тажикстанда иштеген элчи, Япон элчиси өтө күчтүү дипломат киши экен. Ал атайын ошондой бир иш-чара уюштуруп, ошол жерге Гүлүмдү чакырып, ошол жерге Гүлүм келип ырдап берсин деп. Анан эми ал жерди силер барып көрүп келгенсиңер. Мен болсо мен силерден угуп эле сонун болуптур деп сүйүнүп кала бердим. Тажикстандын тиги Кыргызстандагы элчиси тосуп алган ал жерденчи. Элчи өзү дагы жана жогоруда сен айтып кеткендей мындай чыгармачылыкты аябай баалаган киши экен. Өзү ыр жазат экен. Анан жана Айсан беле Гүлүм ошол ырдын маанисин айтып берип, экөө кошулуп ырдап, бир шумдук керемет бир жолугушуу болгондо, ошол боюнча дагы Гүлүм өзүң оюңду бөлүшүп кетсең, эстеп. Аябай сонун болгон, чынында эле 2 күн концерт бергенбиз. Биринчи күн официальный немеси, бөлүгү, ал жерде 2 ырдагам. Экинчи күнү атайын мен үчүн убакыт бөлүшүп, өзүм сольный концертимди эле бергем. Кыргызча, японча ырдап, ошо эл аябай көп келген. Бул атайын ошо жана Япон маданиятынын күндөрү деп коет экен. Атайын жыл сайын өткөзүп турушат экен. Бизде деле Кыргызстанда деле өтүп турат жыл сайын. Быйыл эле ошо немеге байланыштуу болбой калды. Ошого карата атайын чакырыптыр. Элчи өзү аябай чынында эле маданиятты, искусствону сүйгөн киши экен. Анан өзү да аябай жөнөкөй, адамгерчиликтүү киши экен. Абдан дипломат. Ал элчинин айтканында мен эсимде, СНГ өлкөлөрү боюнча, шериктештик өлкө боюнча жалгыз эле ушул Гүлүм Касымбаева Кыргызстандан чыккан кыз, мүмкүнчүлүгү чектелген кыз ырдайт экен, японча ырдайт экен дегенди угуп алып, мен атайын ушул иш-чараны өткөрдүм деп чоң бир жыйында айтканы эсимде калды. Негизи концерттен баштасак, бул концертти атайын уюштурганбыз. Мен Японияга 7 жолу бардым го, анан кайра эле бара берип, кайра Япониянын тарапы мени тосо берип, аябай уялдым бир чети. Анан барып эле чакырып салгам өзүм, келгиле, Кыргызстанга келгиле, концерт уюштурабыз деп. Анан эч ким менен кеңешпей, айтпай эле анан келип анан ойлонуп баштадык да. Эмне болот, кандай болот деп. Анан ошо рахмат, мен ошо идеямды колдоп, биринчиден президенттик аппарат колдоду. Ошо Япониядан 4 киши келди, мейман болуп. Асана Юки өзү ошо концертке катышканы келди. Анан Обучи-сан, анан Асележе ошо мен чыгармачылыгымды дайыма колдоп жүргөн. Мацуда-сан 4төө келишти. Ошолордун жолун, жашаган жерин биякта каржылап беришти, колдоп президенттик аппарат, тышкы иштер министрлиги, жана ошондой эле маданият министрлиги филармонияны бекер бөлүп беришти. Ошондой чоң иш-чара болуп атса колдойлу биздин кызды деп. Жана ошондой эле ошол концертти көбүрөөк киши, көбүрөөк аудитория көрсүн деп КТРК маданият тарых тил каналы колдоду.
Назира Алы кызы өзү жеке учурдан пайдаланып ошо менин чыгармачылыгымды колдогон, мага колдоо көрсөткөн бардык адамдарга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Сиздер болбосоңуздар мага абдан кыйын болуп калмак. Жана папури жөнүндө айтып кетсең, себеби деген азыр биз баягы убакытты кичине сага көбүрөөк калтыралы барат көңөргө деп үзүп бергенбиз да. Папури ошо атайын түзүлгөн бул папури. 4 тырдан турат. Ошо мен 2 жолу барып келдим да. Биринчи жолу 2 ыр аткаргам, Надасосо, анан Генкиода иштедеген. Анан экинчи жолу ошо азыркы ыр, Чижонохош, анан Айсан-сан деп 4 ырды жеңишап келген ыр деп атайын түзгөнбүз. Ошол 4 ыр болчу. Ибарат, сиздин кошумчаңыз барбы? Асана Юки деги Японияда анын орду чыгармачылыгы кандай? Кандай баа беришет? Асано Юки өтө белгилүү композитор. Негизи бул адамдын негизги профессиясы композитор, ыр жазат. Япониянын белгилүү ырчыларына ыр жазып берет. Анан өзү да ырдайт. Ыр менен алек болгон, ыр менен жашаган киши. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошо жаш көрүнөт депчи. Японецтер негизи эле жаш көрүнөт. Жаш көрүнгөндүн алардын секрети булар спорт менен ар дайым машыгат да. Ошон үчүн жанагындай марафонисттер эң биринчи гүлүмдү тааныган деген нерсе бар болгондой эле көп ошо спорт менен машыгышат. Асано Юки негизи өзү бир да жолу Япониядан чыгып көргөн адам эмес экен да, ушул жашка келип Японияны эле билет экен ал адам. Анан гүлүм деген аябай кыргызча, биз кыргыздар биринчи айтып коюп анан ойлонобуз да. Японецтер болсо бир жыл ойлонуп туруп анан айтат да. Биз сени чакырмай болдук, келе бер точно депчи, биз болсо келе бериңиз деп биринчи айтып алабыз, анан ойлонуп баштайбыз. Бирок баары бир япондор деле кыргыздар деле ишке ашырат анычы. Анан Асано-сан Кыргызстанга келем дегенде аябай толкунданды. Мен биринчи жолу самолетко түшөм, мен биринчи жолу вообще Япониядан чыгам. Мен деген кантип барам деп анан үй бүлөсү дагы аябай сарсанаа болушту. Атабыз каяка баратат, Кыргызстан каякта дешипчи. Анан Асано-сан Фейсбукта көп баягы аудиториясы бар, японецтер аны постоянно окуп турушат. Анан ал киши да бизди жакшы реклама кылды. Себеби келгенде эмне жеп атам, эмне ичип атам, кыргыздар мени кантип меймандап атат, бардыгын Фейсбугуна чыгарып турду да. Анан ал киши ушу 70-ке жакын калганда биринчи жолу атка миниптир. Атка мингенде Кыргызстанга келип, Кыргызстандан биринчи жолу мен атка миндим деп анан чуңкур жактагы жанагы Кара булак айылына алып барганбыз, ошол жерден. Атка минсе бизден эме инструктор болобу деди, анан инструктор болот, коркпоңуз деп койдук. Кыргызча. Анан инструктор деле эми бизде баягындай кинодогудай инструкторлор жок да, бизде ошо айылдагы баланы алып келип эле сен үйрөт деп койдук да. Отургузуп туруп эле кетирдик, анан аябай толкундан жаш баладай кыйкырып, аябай эме болуш, аябай башкача сезимдер менен кайрылды да. Анан азыр дагы жазып турат, мен келет элем, ошо эми Кыргызстанга келсем Бишкекти эле эмес, мен көлдү да көрөт элем, мен силердин тоолоруңарды аябай сагындым деп жазып турат. Аябай жакшы адам. Негизи ошо быйылкы жылга ошондой пландаштырып атканбыз да. 7 областты кыдырып Асано-сан экөөбүз чоң концерт берели деп анан тилекке каршы болбой калды. Бирок мен ойлойм баардыгы алды да. Буюрса аны дагы Кудай буюрса аткарабыз деп. Негизи мен жасайм, мен ошону аткарам дегендин бар эле. Негизи мендики дайыма силердин колдооңор менен максатына жетип жүрөт да. Мен ага ишенем толугу мененчи. Анан Асано Юки ушундай бир кыргызча ыр ырдап, сүрөтүңө деген. Ошону аябай катуу даярдадыңар эле. Ооба. Негизи гүлүм японча ырдаганда гүлүмдү японча ырдатып жаттатып коюш аябай бат эле да. Гүлүмгө келип бул ырды жаттай бер, мындай мааниси бар, мен 2 күндөн келип текшерип берем деп алып кетип калсам гүлүм бат эле жаттап коет. Бүттүм деп коет. Япондорго кыргызча жаттатыш бул өзүнчө бир чоң түйшүк да. Анан бирок бул Асано-сан да ошо таланттуу адам болгон үчүн ал жерде жанында текшерип берген адам да болгон жок. Ошол жерде Асель деген жана Назар Мамбетова, Асель деген биздин Япониядагы кыргыздар уюмунун башчысы, жетекчиси. Ошол кыз телефон менен бошобой атса үйүнөн телефон чалып алып оңдоп берет экен. Ал о эмес ө депчи, у эмес үй деп жанагы япондордун кулагына да ал биздин кыргыздын тамгалары угулбайт. Кандай ал үй деген кандай дешип жанан
жаттап эми 70-теги адам болсо өзү. Анан ошо ырды жаттап келгенде биз дагы аябай ыраазы болдук. Анан сонун ырдайт, келип ошо сүрөтүң деп ырдаганда эле филармониянын баары кол чабып, ушундай чогурдап аябай керемет болду. Сөзү Жалил Садыковдуку болчу, обону Жолушбек Мамажановдуку болчу. Мен да эсимде Жалил Садыковдун үй бүлөсү бүт баары келип, ушу туруп, кол чаап, ошентип атты эле. Анан бул Достук үнү деген ырдын тарыхына ибарат сен өзүң токтолуп кетсең, себеби бул сенин атаңдын сөзүнө жазылганда. Обону кимдики? Обону атамдыкы. Обону атаңдыкы. Себеби мен атам дагы ушу Асан Осондой композитор. Анан ошол атам көп ойлонуп жүрчү да, мен ушу япондор менен кыргыздардын достугуна бир ыр жазып берейинчи деп эле. Анан мен дагы жазып берсеңиз жакшы болмок деп коюп чыгынбай эле жүрө берчүбүз. Анан бир күнү ошо атама өзү келди окшойт, бул обон жазып сөзүн да жаздыртып берди, өзү атайын кандай мааниде жазабыз деп чогуу ойлонуп ошо жазып чыгардык. Эми атамдын көзү өтүп кетти. Бул ыр мен үчүн, Гүлүм үчүн, анан ушул Япония менен Кыргызды бириктирем деп кызмат кылып жүргөн адамдар үчүн бир керес катары калып калган сыяктуу болуп калды да. Себеби сөздөрү өтө терең, өтө туура жазылган ыр. Ошо мээримдүү, дүйнөсү бар жапон элдин, меймандос, пейили кең кыргыз элдин деген сөзү. Анан Фудзияма Алатоодо жаштык үнү жаңырсын, биздин достук, биздин уран бүт дүйнөгө жайылсын деген. Аябай сонур. Буюрса муну Асано Юки-сан менен Гүлүм экөө гимн кылып, хор менен чогуу дуэт кылып жаздырып атышат. Бул ырды биз Япон тилине которулуп атат. Жарымын япон тилине котордук. Бул дагы менин атамдын аябай чоң каалоосу болчу. Муну кыргызча ырдабагыла, жарымын японча ырдагыла, жарымын япондор түшүнүш керек депчи. Ошону буюрса аткардык. Эң башкысы атаңыз ошол Гүлүмдүн аткаруусун да угуп калды да. Гүлүмдүн аткаруусун да угуп, ушул ырды Гүлүм ырдаш керек деп ошо ар дайым концерттерде көрөт, Гүлүмдү колдоп жүрчү. Анан японча которгон дагы ошо Эри деген Япониядагы поэтесса, эми ал киши деле улгайып калган апа сыяктуу японка дагы ушу Гүлүмгө окшошкон көзү азиз. Ошол Эри-санга мен кат жазып, ушундай ыр бар эле, которуп бериңизчи десем, анан оонго айкалыштырып япон сөздөрүн жазып берди да. Сонун ыр чыкты. Буюрса жакшы бир клип тартып, ошол ырды дагы сиздер менен тааныштырабыз жакында. Негизи убактыбыз дагы аз калып атат да. Гүлүмдүн дагы бир клиби Анжелика тартып берди эле. Композитор биздин Динара Мамбетакунова эже менен да иштешип жүрбөйбү? Анан бул көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат деп айттым. Алдыдагы дагы бир кандай пландарыңар бар? Ушуну бир жүзөгө ашыра калсак деп. Орки пандемия, кара тумоо кеткенден кийин эле кадамыңар эмнеден башталат? Ошо быйыл дагы бизде чоң иш-чара бар болчу. Март айында ошо Япониядан конокторду чакырып этно концерт өткөрөлү деген оюбуз бар болчу. Аалам сырлары деген. Аалам кайрыктар. Аалам кайрыктар деген бир чоң иш-чара болчу. Манасчылар катышмак. Комузчулар, чор, чопочор. Анан бирок тилекке каршы болбой калды, бирок мунун баары күчтө да. Буюрса мунун баардыгы болот. Ошол анан алдыда жол жабык болсо дагы биз жанагындай интернет аркылуу япондор менен байланышып дагы эле ошондой концерттерди өткөрө беребиз. Анан достук ырын япон тилинде, кыргыз тилинде дуэт кылып жаздырып, бул ыр эки элдин гимни болуп калат. Буюрса аны Япониянын элчилигине атайын презентация кылып, ушу чоң Япония менен кыргыз элинин иш-чараларында ар дайым ачуучу, жабуучу ыр болуп калат деген ишеничтебиз. Рахмат, урматтуу меймандар, келип биздин элибизге дем күч берип, чын эле баракелде дедиртипчи ушундай бир дух бергениңиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем.
мындан ары дагы Гүлүмдүн чыгармачылыгы улана бермекчи. Кадырман телекөрүүчүлөр, алдыда көптөгөн пландар бар. Кудай буюрса, аманчылык болсо ошонун баарын аткарабыз деген ойлорубуз бар. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат.